Салам достар. Кыргыз ютубунда баланча министр менен баланча депутат кайым айтышты. Эшмат тойду жарды, же кайнагама кызыгам сыяктуу видеолор популярдуу экен. Ал эми чет элдик блогерлер элге пайда алып келгени боюнча бааланат. Ошондуктан мен дагы атайын бир жакшы кинолорду, идеяларга бай кинолорду кыргызча которуп, сиздерге тартуулоону чечтим. Андыктан бул каналыбызга пикир жазып, лайк басыңыздар, колдооңуздарды көрсөтүңүздөр. Келиңиздер баарыбыздын кыргыз тилиндеги контенттин көбүрөөк болушуна салымыңыз болсун. Ар бир эле спортчу бул кинону көрүп, өзүнө дем, шык, мотивация алган болуш керек. Айрыкча машыгуу учурунда бул кинонун сценалары көз алдыңа тартылат. 11 бөлүмдөн турган Роккинин ичинде ошол эле маалда өтө маанилүү, өтө таамай айтылган күчтүү монологдор да бар. 6-чы Роккинин ичиндеги бул сценада жашоонун соккулары жана аларга туруштук берүү тууралуу өтө күчтүү айтылган. Сен ишенбейсиң. Бирок сен мына улала кабатчысың. Мен сени көтөрүп алып, апаңа биздин балабыз баарынан мыкты деп айтчымын. Бул дүйнөдөгү эң мыкты жигит болуп чоңоёт. Сен аябай сонун болуп чоңоюп аттың. Баары керемет эле, ар бир күн бизге бакыт болчу. Бирок өз алдынча болууга убакыт келди. Чоң турмушка аралашуу керек болду. Сен чыктың, бирок орто жолдо өзгөрүп кетсең керек. Баягыдай болбой калдың. Жана башкаларга сага сөөмөй менен сен эч нерсеге жарабайсың деп айтканга жол бердим. Оор болгондо сен буга күнөөлүүлөрдү издей баштадың. Анан менин көлөкөмдү таптың. Мен сага жаңылык эмес нерсени айтайын. Дүйнө жаркыраган жайдары ачык жай эмес. Бул өтө кооптуу, катаал жер. Бир аз эле бош болсоң, сени ушундай жыга чабат дейсиң, деги эле тура албай каласың. Сен да, мен да жашоо сыяктууга туура албайбыз. Сен кандай урасың маанилүү деле эмес. Кандай соккуну көтөрө аласың, кийин кантип алдыга жыласың. Ошол маанилүү. Барасыңбы бар, коркуп эле бурулуп кетпесең. Ушинтип гана жеңсе болот. Эгер сен эмнеге татыктуу экениңди билсең, бар да өзүңдүкүн ал. Бирок соккуларга чыдагандай бол. Ыйлап ар кимге шылтап, мен тигил үчүн, бул үчүн же башка бирөө үчүн эч нерсеге жетпей калдым дебей. Аны коркоктор кылат, а сен коркок эмессиң. Андай болушу да мүмкүн эмес. Мен сени ар дайым жакшы көрөм. Эмне болбосун? Сен менин өз канымдан жаралган баламсың. Мендеги эң кымбатымсың. Бирок өзүңө ишенмейинче жашоо болбойт. Балаңды тарбиялардан мурун өзүңдү тарбияла деген кеп бар. Себеп дегенде бала ата-энесин көрүп өсөт. Рокки тилекке каршы баласын тарбиялаганга кечигип калыптыр, а бирок кезектеги кинотасманын каарманы бакытты көздөй болгон аракетин жумшап, ошол эле маалда баласына да канат байлаганга жетишип атат. Мен супер! О, мыкты. О, бирок сенден мен сыяктуу эле баскетболист чыгат болуш керек. Бул тукум куйт да. Мен өзүңө нөйдө секире албайсың дегим келет. Сенде көптөгөн таланттар бар, бирок спорттук эмес. Ошондуктан убакытты баскетбол аянтчасында коротуунун кажети деле жок. Туурабы? Туура. Кел эми. Ыргытчы. Эй. Эч нерсе колуңан келбейт дегендердин эч бирин кулакка илбе. Жада калса мени укпа. Түшүндүңбү? Түшүндүм. Кыялың бар болсо, аны сакта. Ийгиликсиз кишилер сени да эч нерсеге жетпейсиң дей беришет. Максат койдуңбу? Нагы эмне болбосун жет.
Болду. Жүрү кеттик. Заманың карышкыр болсо, карышкыр бол. Түлкү болсо, түлкү бол дейт элибизде. Учурда базар экономикасында ыңгайлашып, тыйын аркасынан чуркайбыз. Тыйындын иши кыйын. Тыйын тапкан боюнча кыйын адам тууралуу кезектеги тасмадан эргүү алгандар көп. Бул кара кутуларды көрүп атасыңарбы? Мунун аты телефон деп аталат. Мен силерге телефондун сырларын ачып өтөйүн. Алар өзү чалбайт. Түшүнүктүүбү? Силерсиз бул пластмассанын жансыз бөлүмү. Жоокери жок октолгон автомат өңдүү. Телефондун учурунда бардыгы ар бириңерден көз каранды. Менин тапталган азаматтарым, менин өлтүргүчтөрүм, менин эч бир баш тартууну кабыл албаган өлтүргүчтөрүм. Кардар сатып алып, же өлмөйүнчө трубканы койбой турган аскерлерим! Дагы бир нерсе айта кетейин. Кедейликте эч кандай асыл нерсе жок. Мен кедей да, бай да болгом. Бирок мен бардык учурда байлыкты тандамакмын. Себеби бай адамда проблема болсо, ал аны $2000 костюм жана $40,000 сааты менен лимузинде отуруп алып чечет. Азаматсыңар жигиттер, тартып алгыла, ургула. А эгер кимдир бирөө мени материалист же жөнөкөй бирөө десе, анда Макдональдска барып иштегиле. Көтүңөргө шамал. Себеби силердин орун ошол жер. Бирок жеңүүчүлөрдүн клубун таштап кетерден мурун ар бириңер кошунаңарды карап койгула. Себеби жакынкы келечекте бир күн келет. Кызыл күйгөндө силер чарчап, чаңы чыккан Фордто тормоз басканыңарда, баягы кошунаңар кычыраган Порше менен келип токтойт. Жанында болсо төшү чоң жана типтик супсулуу жубай болот. А силердин жаныңарда ким? Жиркеничтүү катын, бутунда 3 күндүк жүнү бар, чойлган майкачан, арзан супермаркеттен алынган тамагаш салынган пакеттер арасында тыгылып, мына ушул киши жаныңарда болот. Ошон үчүн мени кунт коюп укулам. Кредитке карыз болуп калдыңарбы? Сонун, трубканы алабыз, номер теребиз. Батирден кууп чыгарып атабы? Сонун, трубканы алабыз, номер теребиз. Сүйлөшкөн кызыңар аянычтуу жолу болбогон жүдөмүш деп атабы? Сонун, трубканы алабыз, номер теребиз. Мен маселеңерди капчыкты толтура чечишиңерди каалайм. А бул үчүн силерге бир нерсе гана керек. Трубканы алып, мен үйрөткөн сөздөрдү айтасыңар. Мен силерде Америка Кошмо Штаттарынын эң күчтүү олигархынан да байгылам. Мен силер туруп, Стив Мэддендин акцияларын клиенттериңердин кекиртегине чейин тыгышыңарды каалайм. Алганчыктар кагап калышсын. 100 миңдеген акцияларды сатып алышсын. Мен силерден ушуну каалайм. Ырайымсыз болгула, ташпоор болгула. Силер телефон энеңерди гана урайын террорист дейсиңер. Азыр болсо ушул салпаяктарды айырып баштайлы. Достор, кыргыз тилиндеги контенттин көбөйүшүнө ар бирибиздин салымыбыз болсун. Эгерде мен да үн коштойт элем, мен да которот элем дегендер болсо, анда сөзсүз түрдө мага жазгыла. Барыңыздарды күтөм. Келиңиздер, барыбыз чогуу жакшынакай кыргыз контенттин көбөйтүүгө аракет кылабыз. Жана ошондой эле каналыма жазылып, мага пикир жазганды унутпаңыздар. Барыңыздарды жакшы көрөбүз.